Apa jadadım, жаткандан да жададым, укол алгандан да жададым. Соңку жылдары балдарга асылган аккан оорусу күчөдү. Жаман илдетке чалдыккан 11 жаштагы Абдрахимдин үй бүлөсү анын операциясы үчүн жүрөктөн жүрөккө долбоору аркылуу элден жардам сурап кайрылган. Бүгүн кайрымдуу жарандардан чогулган каражатты Элдин Барсыңбы фондунун кызматкери жабырлануучунун эжесине тапшырды. $110.000 сурап атышат операциясына. Азыркы учурда Абдрахим Турцияда, Истамбулда. Акчанын бардыгы чогулбагандыктан кайра бир химия алып калды. Ар биринден кайдыгер болбогон ар бир жарандан Аллах ыраазы болсун демекчибиз. Ар бирине чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Аталган бул оору менен 4 жаштагы Дарья дагы жабыркап келет. Үй бүлөнүн тун кызы азыр Түркияга дарылануу үчүн учуп кетти. Атасынын айтымында ага тез арада операция жасатуу керек. Бул үчүн 140 000 АКШ доллары керектелүүдө. Тилекке каршы ал каражат чогулбай жаткандыктан азыр Дарья химия терапия алууда. Аталган сумма топтолсо эле операция болмокчу. Турциянын врачы өзү протокол түзүп туруп айтты, ошо бияктын деген азыр эң оор дозадагы химияны куясыз деп айтышты. Ал химиянын өзүнүн баасы дагы бул бишкектинен дагы алып аткан, сатып аткан химиянын аябай баасы 2 эсе турат экен, чоң турат экен да. Ошого азыр деген болгон жака суранып, жардам сурап, элибизден, ал өзүбүз да ошоке болгон жака чуркап эметип атабыз. Тиленерибиз ошоке кыргыз элимден жардам берип койсоңуздар. Абдан кыргыз элимдин жардамына аябай муктажбыз, аябай муктаж болуп турган кезибиз. Адам баласынын башына кайгы, кырсык, оору айттырбай келет эмеспи? Капыстан жабышкан ооруну жеңүү үчүн калың элдин колдоосуна муктаж болуп турган Дарьянын өмүрүн сактап калалы. Ал үчүн Элдин Барсыңбы кайрымдуулук фондунун жана экранда көрсөтүлгөн номерлерге каражат которсоңуз болот. Операциянын жалпы суммасы 140 000 сом тургандыктан кайдыгер карабаган кыргыз элибизден жардам сурайбыз. Кимде ким жардам көрсөтөм десе 0772 002015 баланс эл сом номерине которсоңуз болот. УТРКнын Элдин Барсыңбы кайрымдуулук фонду менен биргелешкен жүрөктөн жүрөккө аталышындагы долбоору уланат. Чогулган ар бир тыйын жабырлануучунун муктаждыгы үчүн. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала ТВ 24.